Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Бишкек шаарынын Арчабеш конушунун Камбар-Ата деген көчөсүндө турам. Мен бул көчөнү аябай жакшы билем. Бул жерде 8 жыл иштегемин. Илгери ушул жерге мына ушул ылайды көрүп атпайсыңар. Ушул көчөгө шагыл төшөгөн элекпиз. Мына бир кездерде өзүм шагыл төшөгөн көчөнүн көрүп зээним кейип турат. Мына ылайды караңыздарчы. Мына булар 4 ай мурун канализация киргизишкен экен. Канализация киргизип, анан бир шабашниктер кылып профессионалдуу эмес бир фирмабы же мындай адамдар жөн эле шабашниктер ошолор ушуну жасаган экен. Канализацияны. Анан мына канализациянын кудугунан да турат. Жолдун ортосунда. Турат. Бул эми технология боюнча кудук жолдун каягынан өтөт. Чекарактан өтсө жакшы болот эле эми. Тиги бул жактан мисалы, мына жакта тротуардын ортурбай, ушул жактан өтсө жакшы болмок. Анан орто менен өткөрүшкөн экен. Анан мунусу түшүп калыптыр. Мына. Бул кудугу түшүп калыптыр мына. Анан эми жолду караңыздар, жолдун абалын. Мына жерден азыр адам өтө албайт. Адам эмес, машина да өтө албайт азыр. Жеңил машина өтө албайт. Бир бийик машиналар өтүп кетпесе, адам өтө албайт. Тетигинде балдар келет, алар айланып аркы көчөгө кирип кетишти. Батып каласың бу жерге. Мына эми ушул 2 жумадан бери ушинтип жатат экен. Жасаган фирмадан дайын жок. Канализацияны жасап кеткен фирмадан дайын жок. Мына мындай болуп жатат. Ушуну Арчабеш МТУнун жетекчилери, Бишкек шаарынын атайын ушул тармакта иштеген кызматтары көңүл буруп койсо